Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, студенттер, окуучулар, жалпы эле билимге кызыккан ынтызар угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 38 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема экзамен зачетко мыкты даярдануу жөнүндө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Акыл эмгегинин маданияты китебинен 95-97 беттер. Экзамен зачетко мыкты даярдануу жөнүндө бүгүнкү сабакта маалымат аласыздар. Экзамен зачетко мыкты даярданууда биринчи кезекте өзүн өзү моралдык, психологиялык жактан даярдап, көңүлдү топтоп, өзүнө өзү установка берүүдөн башталат. Сессия экзамендерге эң мыкты даярдануу үчүн айым китеби сиздерге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Биринчи, сессияга семестр ичинде лекция, семинарларга активдүү катышып, үзгүлтүксүз даярдануу керек. Экинчиси, экзамен, зачет боло турган бардык лекцияларды конспектлеп, системалуу түрдө түшүнүктөрдү жазып, жаттап жүрсөңөр дагы өзүңөр үчүн абдан жакшы жыйынтыгын берет. Үчүнчү, лекция, семинарларда конспектилерди жакшы жазып пайдалануу. Экзамен расписаниясы менен таанышып, зачетко чейин калган күндөрдү эсептеп, рационалдуу даярдануу. Ар бир предмет боюнча экзамен суроолорду, терминдер берилсе, аларды мугалимден алып даярданса дагы эң жакшы болот. Ошондо ар бир суроого мыкты даярдана аласыңар. Экзамен, зачетторго даярданууда энциклопедия, справочник, сөздүктөрдү дагы пайдалангыла. Экзаменге керек окуу китептерин чогултуп, ошолордон эң сапаттуу, терең, мазмундуу жазылганын тандап даярдангыла. Кийинки 8-чи, китеп менен иштөө, конспект жазуу жана башка темаларды пайдаланып даярдануу. Кийинки 9-су, экзаменге даярданууда кыска мөөнөттүү эс алуу 35-45 минутада 5-10 минутта эс алып туруу дагы өтө маанилүү. Булар эске алынбаса, даярдануу сапаттуу болбойт. 10-чу, китеп, энциклопедия, интернет жана башка булактардан ар бир билеттин суроолоруна кыскача жооп жазып, конспект кылынса дагы жакшы болот. Ушул жерден мен дагы өзүмдүн студент кезим эстеп кеттим. Экзаменге даярданганда биз кантип даярданчубыз? Ар бирибиз 5-6-10 билетке даярданчубыз. Анан жатаканадан бири-бирибизге ушул даярданган тема боюнча дагы айтып берчүбүз. Эгерде экзаменде 80-50 билет болсо, анын баардыгына бир адам жооп табышы дагы татаал болот. Ал эми жалпы ортодон даярданып, бири-бириңерге айтып берсеңер дагы убакыттан дагы утасыңар жана эс тутумуңарда дагы жакшы сакталат. Кийинки 11-чи, интернет, электрондук окуу китеби, DVD, репетитор, программа жана башкаларды пайдалануу. 12. Экзаменге даярданганда карта, таблица, схема, диаграмма жана башкаларды түзүп пайдалануу да жакшы. Эгерде балдар экзамен билеттеринин суроолору берилбесе, анда ошол предмет боюнча программаны таап, өз алдыңарча дагы даярдансаңар болот. Кийинки 14-чү, окуу китептеринин акырында мазмуну боюнча да ар бир темага даярдануу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер жогоруда экзамен зачетко эң мыкты даярдануу жөнүндө агайдын эң жакшы кеп кеңештерин уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.